Азыркы көтөрүлүп аткан маселе бул ошол Ат башы районундагы Актала айыл өкмөтүнүн жеринде болуп атат. Мен башынан айтып койсок, 2016 жылы Актала айыл өкмөтүнүн кеңешинин решениясы менен ошол 200 гектар жер логистикалык борборду салууга бөлүнгөн. Ал андан кийин райондун приказы менен бекитилип, андан тышкары ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө келип түшкөн. Бул жерди биринчи ошо трансформация кылуу боюнча. Трансформация ошо 2017 жылы өкмөттүн токтому менен жайыт жерин бөлүүгө деп постановление чыккан. Андан кийин биз ал жерди дагы өкмөттүн распоряжениясы менен нарын сезине берилген. Бул жер 49 жылга арендага, андан кийин азыркы Кытай-Кыргыз Ат башы соода борбору деп түзүлдү. Ошол борбордун ээси болуп, азыркы учурда нарын сези эсептелет. Бул компания, азыркы компания, ишти жүргүзө турган компания бул Кыргыз-Кытай компаниясы. Булардын эми анын ар жагында бул жерде өздөрү отурат. Ошо жетекчилери баарын тең түшүндүрүп айтып берет. Мен бир нерсени гана айтайын деп атам. Мына бир 4-5 күндөн бери ошол тегерегинде бир чоң сөздөр жүрүп атат. Бир жака сатылып кетиптир, же болбосо мындай экен, андай экен деп. Жок. Бул эч кимге сатылбайт ал жер. Бул жер Кыргызстандын жери. Кыргызстандын ичиндеги биз өзүбүз кандай ишти жүргүзсөк, Кыргызстандын гана кызыкчылыгы үчүн гана иштей турган соода комплекси болуп эсептелет. Эми мындай кичине токтоло кетсек, бул соода комплексинде ошол эле кыргыз жарандары, ошонун ичинен Ат башы району, Ат башы районунун калкы, жаштары ошол жерде иштегенге толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Биринчи этабында 1000ге жакын адам бул жанагы курулушка иштегенге мүмкүнчүлүк алышат. Курулушта иштегенге 1000ге жакын. Андан кийин бул комплекс бүткөндөн кийин бул жерде 10 миңден 15 миңге чейин ушул жерде иш орундары ачылат. Иш орундары ачылат. Бул жерде заводдор курулат. Бул жерде соода логистикалык борбору болот. Бул жерде андан тышкары дагы көптөгөн мына гостиницасы болот, ресторан, кафелери болот. Ушундай жерлердин баарында биздин өзүбүздүн жарандар иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолор иштешет. Укуктук шарттарды кандай жол менен бул ушул индустриалдыктар баягы соода логистикалык комплексинин бүгүнкү күндө иштөө шарттары жана инвестордун келген шарттары боюнча айта кетти. Кыскача мен ушул боюнча кеңири токтоло кетсем, 2017 жылы өкмөттүн токтому чыккан. Ошол токтомго ылайык бул ушул логистикалык соода логистикалык борборду курууга инвесторду тартууга экономика министрлиги менен агенттикке түздөн түз тапшырма жүктөлгөн. Биз бул максатты ишке ашыруу максатында буга чейин бир канча өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келгенбиз. Бул ошол эле
Бириккен Араб Эмираттары, Түркия ишкерлери менен орус ишкерлерине бул ушул логистикалык борбордун концепциясы жазылып, даярдалып, ушул концепциянын негизинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келген. Анын ичинде дагы мына Кытай эл республикасындагы инвесторлоруна да, болочок инвесторлоруна да маалымат берилип келген. Ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде мына өзүңүздөр билесиздер, 2019-жылы Кытай Республикасынын башчысы Кыргызстанга келгенде, ошонун алкагында бизнес форум болуп, ошол бизнес форумда ушул көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы катары биздин Кыргызстандын Осо Нурстроймонтаж менен Кытайдын One Lead Trading Company экөөнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Ушул соода логистикалык борборго инвестиция салуу боюнча. Бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча бир топ баягы процедуралык маселелер чечилген жерге байланыштуу. Анан ошонун негизинде мына октябрларда биздин ушул жаңы ОСО түзүлүп, Кыргыз-Кытай инвесторлордун ортосунда түзүлгөн ОСО, ушул ат башы эркин соода аймагы деген ОСО түзүлүп, ошол ОСО СЭЗден нарын эркин экономикалык аймагынан арендага алган да. Жерди арендага алып, ошол аренданын негизинде булардын максаты ушул концепцияда белгиленген индустриалдык соода логистикалык борборун курууга камданып бүгүнкү күндө башталып атышат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 11 декабрь күнү биздин урматтуу премьер-министрибиз барып ушул жерде ачылыш аземин, таш салуу аземин жүргүзүп келген. Бул логистикалык борбор 3 баягы мындай айтканда тармакка бөлүнөт. Бул индустриалдык тармак, ичинде ушу өндүрүш жаатында иштеген компаниялар болот. Экинчи жагы соодага байланыштуу, үчүнчү жагы логистикалык маселелерге байланыштуу. Так баса айта кетиш керек, 200 гектардын бүгүнкү күндө бул ушул Кыргыз-Кытай ишканасына болгону 176 гектары гана берилди. Калганы 24 гектары бул өзүнчө инвестициялык проект болуп келет, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде. Ошол жакка Бажы логистикалык борбору курулат. Ал эми ошол Бажы логистикалык борбор бул келечектеги ушул соода логистикалык борборду иштөөнү камсыздап, тейлеп, ушул Кыргызстандын транзиттик потенциалын дагы баягы көбүн эсе эффективдүү колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андан сырткары бул борбор бир тараптуу болбойт. Бул борбордун дагы максаты ушул Кыргызстандагы өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары, башка ушул өндүрүштөгү чыгып аткан продукцияларды кайра иштетүү жолу менен кайра эле Кытайга же болбосо башка өлкөлөргө сатууга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күндө мына бул инвестор тарабынан техникалык экономикалык негиздеме жасалып бүтүп калды. Ошонун негизинде курулуш иштери бизге белгиленген пландар боюнча ушул жаз айларынан баштап, анан биринчи фазасы боюнча мына күзүндө пландаштырылат. Бул боюнча биздин инвестордун өкүлү кеңири айтып берет. Жалпысынан мына азыркы коомчулукта болгон баягы туура эмес маалымат таратуу болуп атат. Ушул жер жанагы Кытайга бөлүнүп кетти жана башка ушундай туура эмес маалыматтар таратылып атат. Биз айтып коелу, мына процедурасын мамлекет актала ушул айыл өкмөтү жерди трансформациялоо боюнча өкмөттүн чечими чыгып, ал ушул өкмөттүн чечиминин негизинде жер нарын экономикалык аймагына 49 жылга берилген. Демек жер мамлекетте эле болгону ушул колдонуу укугу нарын экономикалык аймагына берилип, ал эми нарын экономикалык аймагы өзүңүздөр билесиздер, ушул логистикалык борборду иштөөгө укук алуу үчүн ошол жака инфраструктура тартып келип, жанагы кашаларын тосуп, свет, суу жолдордун баарын салгандан кийин гана иштеп баштайт. Ал үчүн акча керек болчу. Ошонун үчүн гана биз инвестор издеп, мына бүгүнкү күндө инвестор табылып, ошонун баарын өз мойнуна алып, ошол курулуш иштерин баштоого даяр турат. Чынын айтыш керек, баягы Ат башы району үчүн, жалпы биздин мамлекет үчүн келаткан чоң бир инвестициялык проект деп айтсак болот да. Буга чейин 2007-2008 жылдардан бери ушул салынат болуп, бир ар кандай себептер менен салынбай келди да. Мына ошо акыркы убакта ошо өкмөттүн токтомун чыккандан баштап, инвесторлор келип, жерди көрүп дегенде азыр бүгүнкү күндө мына ошол жакта иштейбиз деген балдардын саны, ошол жака барып өндүрүш ашабыз деген ишкерлердин саны мындай айтканда көбөйүп атканы байкалууда да.
Бул эми Удай бир иштеп калса биринчиден ички миграция токтойт эле. Ат Баш районунда жалпы ушу биздин республиканын мындай айтканда бюджетине кошумча каражат түшмөкчү да. Азыр эми ошо бизге да ушул тапшырмалар берилди эле. Ошо кесиби туура келген жаштарды ошол тизмелерин тактап, тиешелүү документтер тактап, ошол нарын эркин экономикалык аймагына сунуштап атабыз. Дагы айтып коюш керек, жанагы ар кандай социалдык сеттерде айтылып атпайбы? Кээ бир мындай айтканда туугандардын ушул маалыматтар аз болгондуктан урматтуу ушул курулуш иштери боюнча ушу келечекте ушу салынуучу логистикалык борбор боюнча маалымат аздыгына байланыштуу айыл жерлерине барганда көптөгөн суроолор болуп атат да. Биз мына акыркы ушу 5-6 күндөн бери ыйгарым мукт өкүл Эмил Абдырайымович болуп, өзүбүз болуп, мына мекеме жетекчилери болуп, көчөдө ушу кыдырып бүттүк айылдардын баарын. Ошол маалымат аса элдер келип, суроолорун берип, өздөрү мындай айтканда келечектүү экенин көрүп атышат да. Анан өзүбүздүн да ошол биринчи этаждан да ушу нарын эркин экономикалык аймагына кабинет бөлүп бердик. Ошо кызматкерлери келип отуруп иштеп, ошо биздин Ат Баштагы суроолор болуп калса, толук жооптор берип турмакчы да. Анан эми бүгүнкү күндө чын айтыш керек, Ат Баштын элдери чындыгында колдоп, ошо башталып калса экен деп чын менен күтүп аткан убагыда. Мына ушу жогоруда айтып кеткендей, биздин кыргыз мамлекетибизде өтө чоң улуттук мааниси бар Ат Башы жергесинде чоң индустриалдык логистикалык борбор комплекс курабыз деп биз пландап атабыз. Бул өзү комплекстин курулушунда мен дагы бир сиздерге көңүлүңүздөрдү бура кетейин. Соода эмес бул. Бул өндүрүш. Ошол жана айтып кеткен 176 гектардын 80 гектары өндүрүш курулат. 10 чакты завод курулат ошол жерде. Завод, фабрикалар курулат. Бүгүнкү кезде биз ушундай Кытай менен биргелешкен логистикалык борборлор Кытай менен Казактын ортосунда Харгосто курулуп атат. Бүттү. Кытай менен Беларустардын ортосунда Великий Камень деген 11 000 гектар жерге целый город курулду. 50 завод курулду. Кытай менен Өзбектин ортосунда Навай шаарында курулуп атат. 2 жыл болду. Кытай менен Тажиктин ортосунда курулуп атат. Кытай менен Россиянын ортосунда курулуп атат. Биз бул курулуштан бир аз артта калдык. Биз Евразиялык экономический биримдикке киргенден кийин биз жаңы технологияда чыккан завод, фабрикаларды курушубуз керек. Биз ошого конкурентте способный болушубуз керек. Конкуренция болмоюнча биз 184 миллион населениясы бар Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү болгондон кийин биз ошол коңшулар менен тең ата, тең тайлашып жашашыбыз керек. Биз экономикабызды көтөрүшүбүз керек. Бул комплекстин курулат деген историясы эмне үчүн биз ушул жерге инвестиция тартып келели деп ойлодук. Себеби азыркы кезде соода менен биз алыска бара албайбыз. Биз экономиканы көтөрүүнүн бир гана жолу, жалгыз жолу бул өндүрүш. А өндүрүштү бутуна тургузуш бул инвестиция. Бул баары байланыштуу нерсе. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович кийинки убактарда жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен түздөн-түз сүйлөшүп бизнес форумдарды бир канчасын өткөздү. Россия менен мындай чоң бизнес форум болду, Кытай менен бизнес форум болду, Индия менен болду. Көп бизнес форумдар болду. Ошол бизнес форумдарда миллиардтаган долларлуу соглашениелер кол коюлду. Ошол миллиардтаган мына Си Цзиньпин келген убакта биздин президент менен жолукканда 7,5 миллиард долларга соглашение кол коюлган. Аны сиздер жакшы билесиздер, сиздер катышкансыздар. Ошол 7,5 миллиард долларга кол коюлган инвестициянын бүгүнкү бир инвестициянын бир багыты ушул. 280 миллион долларга биз ошол Си Цзиньпин келгенде ошол бизнес форумда биз кол коюштук. Андан тышкары 40 миллион долларга биз ошо безопасный город деп атабыз, ошого 40 миллион долларга кол койдук. 2 соглашение кол койдук. Бүгүн ушул 2 соглашениебизден иштеп баштадык Кудай буйруса.
Муну айтып аткан себебим инвестиция тартпасак биздин миллиондогон биздин жаш балдар, билимдүү балдар азыр мигрант болуп жүрүшөт. Мына ушул инвестициянын аркасынан биз жана көрүп келгендей Белоруссияда курулган 50 завод курулду. Биз эми 50 деп айтпайлы Кыргызстанда. Бир 10 завод куралы деген, жаңы высокотехнологичный заводдор куралы деген биз пландар түзүп, азыр переговор жүргүзүп атабыз. Анан элдерге дагы бир айтып коеюн дегеним, Кытай менен болуп атыптыр деген бир коопсуздуктар бар да. Биз буга айтат элем, биз ошол ген планды жакында капсул салганда биз ат башы жеринде болдук. Ошол жерден международный выставочный центр куралы деп атабыз. Международный дегенибиз биз азыр бир английский компания менен сүйлөшүп атабыз. Биз азыр Белоруссияда болгондо силер границага белорустар келип акча салалы деп атат. Казакстанга барганда казактар акча салалы деп атат. Түрктөр акча салалы деп атат. Арабтар акча салалы деп атат. Анан биз ошон үчүн биз международный эл аралык деңгээлдеги выставочный комплексти куруп, ушу жерден экономикабызды жаңы технология менен иштеген өндүрүштү өстүрөлү деген бизде план болуп атат. Биз соодага басым кылган жокпуз. Биз өндүрүшкө басым кылып атабыз. Менин терең ишенимде бул тарыхта кала турган кыргыз элинин жалаң эле ат башы нарын эмес. Кыргыз элинде бул Кыргызстандын экономикасын бир көтөрө турган бир чоң проекттерден болот деп мен терең ишенемин. Мына билесиздер, ВВПнын долясы Нарын областында, мына Министерство экономиканын кишилери отурат. Нарын обласы 3% түшөт. 3%. Ошонун ичинде өндүрүш, промышленность 1% Кыргызстандын долясында. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин Нарын обласы негизинен мал чарба менен гана заниматься эткен регион. Эгер биз ошол жерде ушундай чоң-чоң высокотехнологичный завод, фабрикаларды курсак, биздин азыр ТЭО боюнча 10-дон 14 миң киши иштейт деп биз ошого пландап атабыз. Бир чоң компания менен сүйлөштүк. Мына сотовый телефондун мониторун чыгара турган 80 миң иштеген компания менен сүйлөшүп атабыз. Ошонун дүйнө жүзүндө 5 филиалы бар экен. 5-өөнө биздин Кыргызстандан ачкыла, биз шарт түзүп берели деп биз алар менен сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Же болбосо бир Англиянын бир компаниясы менен логистика жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эгер биз бүгүнкү продукциябызды айтып атабыз, бизде экологиялык таза жашылча жемишибиз бар, этибиз бар деп атабыз. Биз аны абдан арзан баага сатып атабыз. Ошол компания менен сүйлөшкөндө биз азыр этибизди 200 сомдон сатсак, минимум 3 эсе 4 эсе кымбат сатканга шарт түзүлөт. Жашылча жемишибизди 100 сомдон саттак, 5 эсе кымбат баага сатсак, ошондой хранилище курайын деп бир англиялык компания менен азыр сүйлөшүп жүрүп атат. Эгер бүгүн ошо хранилищени курса, дүйнөлүк стандартка ылайык, бүгүнкү салган биздин жашылча жемишибиз 2 жылга чейин бүгүнкү салгандай болуп сакталат экен. Ошол айтып атат. Мен 24 сааттын ичинде Европа мамлекеттеринде мен өзүм сатам деп атат. Бул Кыргызстан үчүн өтө чоң проект. Ошон үчүн мен ушул учурдан пайдаланып биздин ат башынын элин тургундарына дегеле Кыргызстандын тургундарына айтып кетким келет. Ушундай проекттин үстүндө баарыбыз аракет кылып иштешибиз керек. Миллиондогон биздин балдар мигрант болуп жүрүшөт. 14 миң, 15 миң жумуш орнун түзөк бул үчүн биз өтө чоң жумуш болот бул.